Кыргызстан Спутник V вакцинасын каттууга алды. Атажурт партиясы берген арызын кайтарып алды. Кабарлар сайтынын жетекчиси кармалды. Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухитону куттуктады. Бишкектин акимдери байланышта. Кремль Жапаров менен Путиндин жолугушуусу тууралуу жазды. Президент Садыр Жапаров мырзаларды ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктап, армияга барууга чакырды. Кыргызстан Спутник V вакцинасын каттууга алды. Россиянын Спутник V вакцинасы Кыргызстанда коронавируска каршы каражат катары катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, дары-дармек жана медициналык жабдуулар департаменти Спутник V вакцинасын коронавируска каршы каражат катары каттады. Вакцинанын катталышы коронавирус инфекциясынын алдын алуу үчүн эмдөө жүргүзүүнү тездетет. Коронавируска каршы эмдөө элдин каалоосу менен жүргүзүлөт деп билдирди саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев. Атажурт партиясы берген арызын кайтарып алды. Атажурт партиясы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуудан баш тартты. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун айтымында, буга чейин шайлоого катышуу ниетин билдирип, арыз берген партия өз делегаттарын чакыртып алган. Кабарлар сайтынын жетекчиси кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат агенттигинин башчысын кармады. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз борборунан билдиришти. УКМК буга чейин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин акча талап кылуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзгөндүгү көрсөтүлгөн. 84 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен кармалган. Патрулдук милиция кызматкерлери мас абалында унаа башкарган жаранды административдик жоопкерчиликке тартылган учур видеого тартылган. Арыз ээсинин тартылган видео тасманы сайттан алып салуу үчүн журналист акча талап кылган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын башчысы УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухитону куттуктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухитонун туулган күнү Япониянын улуттук майрамы менен куттуктады. Эгемендүүлүктү алган учурдан тартып достук мамиледеги Япония Кыргыз Республикасынын маанилүү өнөктөшү болуп келе жатат. Эки элдин жалпы жыргалчылыгына багытталган Кыргыз-Япон мамилелеринин динамикалык өнүгүүсүн канаттануу менен белгилейм. Мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон Япония өкмөтүнүн Кыргыз Республикасында ишке ашырып долбоорлорун жогору баалайбыз. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө көрсөтүлгөн жардам үчүн чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Сиздин колдооңуз менен биздин өлкөлөрдүн ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелер мындан ары да өнүгө берет деп ишенем, деп белгиленди куттуктоодо. Садыр Жапаров император Нарухитого бекем ден соолук жана ийгиликтерди. Ал эми достук мамиледеги Япон элине тынчтык жана өнүгүүнү каалады. Бишкектин акимдери байланышта. Борбор каланын мэриясы, райондордун акимдери шаардыктар менен ар дайым байланышта болушат. Күн сайын 4 районунун акимдери Бишкек шаарынын тургундары менен жолугушуп, чарба маселелерин чечишет. Бул жолу Северлов районунун башчысы Мурат Осмоновдун жеке кабыл алуусуна 9 шаар тургуну келди. Материалдык колдоо көрсөтүү, жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жана турак жайларды каттоого алуу, жеңил объектилерди орнотууга уруксат алуу, ошондой эле аймакты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча бир катар маселелер талкууланды. Аким Северлов районунун ар бир тургунун оюн угуп, райондук кызматтарга жана муниципалдык мекемелердин жетекчилерине бардык маселелерди тез арада чечип берүүнү тапшырды. Урматтуу шаардыктар, эгерде сизде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, анда биринчи кезекте үй же кварталдык комитеттердин төрагаларына, ошондой эле үй ээлеринин шериктештигине жана муниципалдык аймактар башкармалыктарына кайрылууңуз керек. Райондордун башчылары ар дайым байланышта болуп, шаар тургундарынан келген бардык кайрылууларга жооп берет. Акимдердин жеке кабыл алууларына жазылуу үчүн райондордогу бирдиктүү терезелерге кайрылыңыз. Кремль Жапаров менен Путиндин жолугушуусу тууралуу жазды. Орусияга иш сапары менен келе турган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен президент Владимир Путиндин сүйлөшүүлөрү 24 февралда Москвада болот. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Саясий,
соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү орус-кыргыз кызматташтыгынын абалын жана андан ары өнүгүү келечегин кароо, ошондой эле Евразия мейкиндигиндеги интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо пландаштырылууда, деп айтылат билдирүүдө. Жапаровдун маалымат кызматы билдиргендей, ал ушул жылдын 24-25 февраль күндөрү Орусияга мамлекет башчысы катары биринчи чет элдик сапарын жасайт. Иш сапарынын жүрүшүндө ошондой эле мамлекет башчынын Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүсү пландаштырылууда. Президент Садыр Жапаров мырзаларды ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктап, армияга барууга чакырды. Жапаров куттуктоосун Instagram баракчасына жазып, өзүнүн аскердеги сүрөтүн жарыялаган. Мен жалпы жаштарды, мектеп бүтүрүүчүлөрүн кыргыз армиясынын катарына кызмат кылууга үндөр элем. Анткени аскердик милдет турмуш жолундагы кыйынчылыктарга туруштук берип, майтара албас эркти бүлөйт. Эр жигитке ыйык болуп саналган ата мекенди, эл жерди көзүн карегиндей сактоо күчтүү ишенимди, атуулдук парызды калыптандырат. Турмушка бышкан патриот, эл жеринин тынчтыкта бакубат жашоосуна жетишүүгө конкреттүү максат койгон эр азаматтар тарбияланып чыгат, деген президент. Ошондой эле ата-энелер мекенди коргойм деген уулдары менен сыймыктанарын айткан. Ар бир ата, ар бир эне армияга кызмат кылган уулдары менен сыймыктанат. Ата журт дагы мындай уул кыздары менен даңкталат. Демек, бул чоң сыймык. Биз турмушта бышып жетилген, эрктүү, мекенчил жана билимдүү жаштар менен Кыргызстаныбыздын келечегине ак кызмат кылабыз. Урматтуу мекен коргоочулар, мекен чегин коргойм, өлкөмдү өнүктүрөм, эл журтумдун байгер турмушун камсыздайм деген ой максатыңар эч качан майтарылбасын. Кайрат күчүңөрдөн жазбагыла, деп жазган Жапаров.